Саламатсыздарбы? Эгерде Ачык Акыйкат каналында биринчи жолу болсоңуз, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркаткан чындык биз менен. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Кечээ күндөн бери баарыңыздарга маалым болгондой эле Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын өкүлдөрү, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү Динара Чолпонованын Русский мир деген сайтка берген маеги ар кандай талкуулар жүрүп атат. Ал жерде кандайдыр бир контекстти бөлүп алып, Путинге бизди Кыргызстанды өз кармагыңарга кошуп алгыла деген суранычын, талабын айтып жатышат деген ар кандай бузук ой пикирлер жаралып атат. Урматтуу мекендештер, мен сиздерге маалыматты төгүндөп коеюн. Биз эгемендүү эркин өлкөбүз. Биздин эгемендүүлүгүбүзгө, эркиндигибизге эч кимдин кол салганга, аны тартып алганга, мамлекетибизди бүлүндүрүп жок кылганга акысы жок. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы, мен патриотмун, мен кыйынмын, өлкөмдү сүйөм, мамлекетимди жакшы көрөм, Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн аракет кылам деген азаматтар өз өлкөсүн сүйгөндөй эле сүйөт, балким алардан катуураак сүйөттүр мамлекетин. Ошондуктан мен туура маалыматты сиздерге жеткирип коюуну туура көрдүм. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы менен биргеликте мен мыйзамсыздыктарга макул эмесмин. Менин укугум бар кыймылдары бул Орусияда түптөлгөн. Ошол кыймылдардын демилгеси менен Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын Москвадагы координатору Эмиль Жайчиевке келип түшкөн. Эмиль Жайчиев өзү дагы 20 жылдан ашуун Орусияда жашап иштеп убактылуу жүрөт. Ал киши менен биргеликте партиянын өкүлдөрү, мүчөлөрү жана ошондой эле макул эмесмин, менин укугум бар кыймылдары биргеликте Донбасска жардам акциясын жарыялап, Донбасска жардам жөнөтүштү. Эмне максатта? Мен бүгүн кененирээк атайын пост жаздым. Урматтуу мекендештер, кайрымдуулук улутка, динге, чек арага карабайт. Кайрымдуулук баарына бирдей жасалат. Ушуну эске алып койсоңуздар. Кайсы өлкө болбосун, кайсы улут болбосун, кайсы эл болбосун, карайлап жардам күтүп турганда кайрымдуу кол сунган бул кандай десем, бул жакшы адамдардын иши. Бүтүн Кыргызстан бир гана Донбасстагы кыйналып калган украин, орус, татарларга эмес, керек болсо өзүбүздүн өлкөбүздөгү кыйналып жаткан мекендештерге дагы ар дайым өз колун сунуп жардам берип келет. Баткендеги Орчундуу окуяга дагы ар бир күйүп кеткен үйдүн ичине бирден уздаткыч алып берген. 3 миллиондон ашык каражат жумшап, аларга кол сунган. Ошондой эле Дача суу окуясында, өзгөндөгү, көчкү жүргөндөгү окуяларда, бул жакта кыздарыбыз Москвада тирүүлөй өрттөнүп кеткенде, жана ошондой эле кечээ пандемия учурунда кандай гана жардамдарды бербедик. Албетте оң колуң бергенди сол колуң билбесин дейт. Бирок буларды айтпасаң, силер эмне иш кылып койдуңар эле деген нерсени айтасыздар. Бул бир гана бир чети. Өзүңүздөр билесиздер, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын чет мамлекетте иштеп жүргөн, убактылуу жашап жүргөн мекендештердин арасында да колдоочулары көп. Анан кийин эле ошол Путинди кошуп алсын деп бул партиянын өзүнүн официалдуу эмесиби, кандай десем, өзүнүн көз карашыбы, алардын талабы деген суроолорду коюп атасыздар. Андай эмес. Бизге Кыргызстанды, биздин ата бабаларыбыз, бар жогубуздун ата бабаларыбыз биргеликте эгемендүүлүктү алып келген. Не деген улуу инсандар алып келген. Ошол инсандардын шарапатынан улам биз азыр эгемендүү өлкөдө, эркин өлкөдө жашап жатабыз. Бирок тилекке каршы ошол эркин өлкөнү, эгемендүү өлкөнүн баркын билбей, кадырын билбей, ар кандай адамдарды колдоп, мамлекеттеги ушул акыл эстүү, интеллигенция дейбизби, ар кандай ушундай жарандарды 1000 топко бөлүп, партия болуп бөлүнүп, уруу болуп бөлүнүп, керек болсо кези келсе аймак болуп бөлүнгөн учурлар болуп атат. Бул деген уят маселе.
ошону коелу, биз эч качан батышчыл дагы орусчул дагы болбой кыргызчыл бололу. Мына ушул нерсени эске алып коюңуздарды суранат элем. Эч кандай Динара Чолпонова эч кандай Русский мир сайтына бизди кошуп алгыла деп эч кандай маек берген эмес. Анын баары фейк маалымат. Ал маалыматты өчүртүп коюунун аракеттерин жүргүзүп атабыз. Эгерде өчүрбөсө тийиштүү кадамдарга барабыз. Бунун бар жогу калп маалымат. Маекти алган журналисттер кошумчалап жазып койгондугун билдик биз. Ошондуктан силерден суранарыбыз, жалгандарга ишенбеңиздер. Колуңуздардан келсе, ушундай кыйналып турган элдерге жардам бериңиздер. Донбасста кайсы эл жашайт? Мына ошол жерде карайлап турган элге миллиондогон мекендештер Орусияда ырысын таап жейт, билесиздер, нанын таап жейт. Ошол таап жеген нанынын бир көкүмү, бир ушагы гана Донбасска кетти. Албетте биздин кайрымдуу эл экендигибизди, кайсы бир деңгээлде гумандуу экендигибизди далилдеп, аз да болсо жардам колубузду сунуп, Кыргызстанды дүйнөгө атаган чыгарайлы деген алгачкы аракеттер болуп жатат. Ошондуктан бизди батышчылдарга, орусчулдарга жабыштырып, бүтүн Кыргызстанды жамандап, анан кайсы бир контекстте фейк маалыматты жарыялап, бизди ушактап, элге жаман көрсөтүү аракетин жасагандарды укпай эле коюңуздар. Мен өз пикиримди, өз маалыматымды берип кеттим, урматтуу мекендештер. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын Орусиядагы өкүлчүлүгү өз алдынча чечим чыгаралат. Билесиздер, келиңиздер андан көрө ошо миллиондогон мекендештерди Кыргызстанга кайра кайтаруу долбоорун иштеп чыгып, Кыргызстанга алып барып, ал мекендештерибиз менен биргеликте Кыргызстандын экономикасын, Кыргызстандын өсүү өнүгүүсүн камсыз кылалы. Бөлүнбөйлү, урушуп талашпайлы. Анан эле уурулар менен соодалашып алып, жерлерибизди кошуналарга карматып, сууларыбызды сатып, кен байлыктарыбызды лентасын кесип, жер үйдү орустарга өткөрүп берип койгондой ар кимге өткөрүп берип, кумтөрдү канадалык чыккынчылардын пайдасына чечкендей чечип берип, анан батышта гранттарга келген тез жардам машинасы менен, өрт өчүргүч машиналар менен мактанып коюу менен маселе чечилбейт. Биз биргеликте акыл эстүү жарандар менен гана ынтымакты өнүктүрө алабыз. Бирок жалган менен эмес, уурулар менен соодалашып алып эмес, элди атып, колун сындырып, тилин жулуп эмес, биргеликте орток пикирде жакшы ой тилек менен гана экономикабызды да, Кыргызстаныбызды дагы алдыга сүйрөй алабыз. Сиздерге жалган маалыматтарга ишенбөөнү чакырам. Толук маалыматты менин Facebook социалдык баракчаман алсаңыздар болот. Эмне себептен ошол Донбасска жөнөттүңүздөр дедиңиздер. Мындан кийин ошол эле Мариуполь, ошол эле Херсон шаарларына, жалпы ушул жабыр тарткан шаарларга жөнөтөбүз. Кудай сактасын, бирок эртең Арменияда болобу, Белоруссияда болобу, ушундай бир апаат болсо, аларга да жардам кылуубузду сунабыз. Ошондуктан ушундай бир алгылыктуу демилгелерди колдоп, биргеликте биз Кыргыздын атын дүйнөгө таанытканга аракет кылалы. Кайрымдуулук иши динине, жогоруда айткандай, улутуна, өлкөсүнө карабайт. Эмне себептен украиндерге жардам берип атасыңар деп дагы жаман сөз айткандар болуп жатат. Келгиле биргеликте чогуу жардам берели. Бул биз таап жеген ырыскыбыздын бир гана бөлүгү. Колдон келсе ошо кыргызстандыктарга да жардам берип атабыз. Аларды көпчүлүгүңүздөр билбейсиздер, уккан эмессиздер. Ошолорду угуп, билип, жардам бергиле биргеликте. Сиздерден сураныч, өтүнүч, толук ой пикирди жогоруда айткандай менин социалдык баракчаман көрсөңүздөр болот. Сак саламаттуу болуңуздар. Ийгилик.